Пайғамбарыбыздың Hazreti Хадичаға үйленіші. Hazreti Хадича аламдың мырзасын кичинекей кезинен эле таанычу. Соодагер менен Шамга жөнөткөндөн кийин аны дагы да жакшыраак тааный баштады. Hazreti Хадича өзү жесир аял болгонуна карабастан Курайш аялдары арасында өзгөчө кадыр баркка жана сыйга ээ аял болчу. Ошондой эле Аллах Жамил ысымы менен аялдарда өтө сейрек кездешкен сулуулукту дагы тартуу кылган. Эшигин канчалаган жуучу каккыласа дагы эч бирине макул болгон эмес. Үй бүлө куруу маселесин кудум эле унутуп койгондой. Бирок айлаганча Аллах жазган тагдыр сүйлөгөндө пенденин кепкенидей болгон каалоосу оозун жабат дегендей, мына бүгүн Аллах анын тагдырына бүтүндөй күтүлбөгөн өзгөрүштөрдү, чоң окуяларды даярдап турат. Чексиз акылмандуу, даанышман Аллах Hazreti Хадичанын ааламына илхам катары пайгамбарыбызды сунуштаган эле. Ар кандай ойлорго чөмүлүп жүргөн Хадича болуп өткөн окуядан жана пайгамбарыбыздын өзгөчө артыкчылыктарынан катуу таасирленди. Анын таптаза руху, жүзүндөгү жылмаюусу, берешендиги, ыкыластыгы менен чынчылдыгы анын кайталангыс инсан экендигин айгинелеп турду. Тагдыр аны кандайдыр бир улуу кадамга жетелеп жаткандай эле. Буга чейин Меккенин абройлуу, сый-урматтуу улуктарынан келген жуучуларды кабыл албаган жана үй бүлө куруу жөнүндө эч ойлонбой жүргөн Хадичанын ааламы астын үстүн болуп, өзүнө өзү да түшүнө албай, жүрөгүндө үй бүлө куруу жөнүндө башка жагымдуу пикир, илхамдар келе баштады. Кудум эле бир угулбаган үн ага шыбырап жаткандай сезилди. Мына ошентип Аллахтан болгон дем, пикир, күч жана ой толгоолор менен ал өз чечимин өзгөрттү. Жазмышта бул эки адамдын жүрөгүнүн жылынуусу бар эле. Курайштын алдыңкылары менен байлары тагдырдын бул жазганын буза алышкан жок. Hazreti Хадичадан келген сунуш. Ошентип баш кошуу тууралуу сунуш оболу Hazreti Хадичадан келди. Ар намысына чаң жугузбагандыктан жахилия доорунда да таза аял маанисиндеги Тахира ылакабына татыган Хадичанын сунушун айтып барган жакын курбусу Муния кызы Нафиса менен пайгамбарыбыздын ортосунда төмөндөгүдөй маек болот. Эй Мухаммад, сенин үйлөнүшүңө эмне тоскоол болуп жатат? Менин үйлөнүүгө каражатым жок. Эгер бул маселе чечилсе, сага эң намыскөй, таза, сулуу жана сага татыктуу бир адам сунуш кылынса, сен кабыл аласыңбы? Ал ким? Хувайлиддин кызы Хадича. Бирок бул кандай болот? Ал жагын мен билемин. Андай болсо макулмун. Нафиса пайгамбарыбыздын жообун Hazreti Хадичага сүйүнчүлөп барды. Жоопту угуп, Hazreti Хадичанын чексиз ыраазы болгондугу жана жан дүйнөсүндөгү бактылуулугу жүзүнөн көрүнүп турду. Нафиса менен чексиз кубанычын тең бөлүшүп, ага да терең ыраазычылыгын билдиргенден соң пайгамбарыбызга: "О абамдын уулу, арабызда тууганчылык байланыш бар болгондуктан жана сени коомубузда эң таза, чынчыл, ишеничтүү жана эң жогорку адеп ахлактын ээси болгондугуң үчүн сени менен баш кошууну туура көрдүм" деген кайрылуусун жолдоду. Сени менен тууганчылык байланыш бар болгондуктан дегенге түшүндүрмө
Hazreti Hadiçanın tegi jagынан пайgambarыбыздын babalarынан Qusay da birget. Oşondoy ele ene jagынан dagы Rasulu Akram sallallahu aleyhi ve sellem'din atalarından bolgon Luway da birget. Düşündürmenin ayağı. Kayrılıunu kabul algan пайgambarыбыз anıdaru Abu Talip'ke gabarladı. Abu Talip dagы bul kütülbegen жаңылык дейlik dep Hazreti Hadiçanın aldına varıp barın öz oğuzundan uğup bilip gelet. Üylönүү toyu. Oşenti Hazreti Hadiça menen пайgambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem baş koşuğa makul boluşup toy ötkörүүgө dayardıklar görüle başladı. Toydu ötkörүү mildetin Hazreti Hadiça öz moynuna alıp barına kam görüp toydun bol oturgan günün özü belgiledi. Oşondoy ele toy dagı anın üýünde ötmökçü boldu. Muna oşentip belgilengen gün dagı jetip gelip toy baştaldı. Пайgambarыбыздын awalary, bala çakalary menen toyga çakyrylgan syylуу konoktor boluşup Hazreti Hadiçanın üýüne gelişdi. Bir neçe koy soyulup, tamaktar kazandarda gaynap, bary şan şököt menen baştaldı. Konoktorga tamaktar tartılıp, kursaktary toyup, bary göňüldöri ırazy bolup olturuşkanda, gezek iki tarapdan aksakaldары söz süýlei turgan o wagtga geldi. Hazreti Hadiçanın atası Fijar soguşunda kaza bolgan. Oşoga atası gatary abası Amr bin Asad gelgen. Algaç eň uluu aksakaldarga söz berilip, birinci Abu Talip ornan turup söz süýledi. Allah'a şükür aytam. Al bizdi İbrahim'din urpaktarынан, İsmail'din urpagынан, Mad atabızdın jolunan, Mudar atabızdın tukumundan jaşoga alıp geldi. Emi negizgi maksatga toktolsok, barıňarga belgili bolgondoy, inimdin balası Muhammed silerge tuğan bolot. Qurayş jaşlarынан bir da jaş anı menen teň taýlaşa albayt. Barынан akıldı, şarapattu, çınçıl, jana Aqjoltoy. Oba, çındygynda baylygy az, birok mal mülk degen emne? Gelip kete turgan nerse, bugün golunda bolsa, erteň jok degendey, jön gana koldun kiremespi. Allah'a ant içip aytam, mından ary anın şarapatı, martabası dağı da götürület. Mından dağı önüp ösöt. Azyr al silerdiň gyzyňardyn kolun surap, aga, mahir, kalın gatary 20 erkek tö uwada berip jatat. Abu Talip sözün bütürüp oturgandan keyin Hazreti Hadiçanın awasynyň uulu Varaka bir Naufal turup sözün başlady. Allah'a şükür. Al bizdi Abu Talib aytganday jaratdy. Al turgay andan jogorku darajada jaratdy. Biz da siler menen tuğan uruk guda söök boluunu kalaýbys. Ey Qurayş qomu, barıňar göp bolgula. Men Huwaylid'in gyzy Hadiçany Abdullah'dan uulu Muhammed menen üýlendirdim. Varaka bin Naufal sözün bütürüp olturgandan keyin Abu Talip Amr bir Asad'dy da söz süýlesin sunuşdady. Amr dagı orundan turup, ey Qurayş qomu, barıňar köp bolgula. Men da Huwaylid'in gyzy Hadiçany Abdullah'dan uulu Muhammed menen üýlendirdim dedi. Oşentip alamdın mırzası menen şarapattu Hazreti Hadiça nikeleşip küýe jubay bolup jarýalanışdy. Al wagtda Paýgambarybız 25 ýaşda, aleme Hazreti Hadiça 40 ýaşga gelip kalgan. Bul okya Paýgambarybızga paýgambarlyk mildeti berilerden 15 ýyl murun, taktap aytkanda bizdin zamandyn 595-nji ýyl ele.
Toydan keyin paýgambarybys jubaýy Hazreti Hadiçany alyp Abu Talip'tin üýüne geldi. Al jakda da el jurtdy çakyryşyp, eki töwe soýuşup, tamak berişdi. Abu Talip töwesi gökke jetip manaýy şat. Munday bagtyly okuýanyň urmatyna töwelerdi soýdurup, andan soň Paýgambarybys sallallahu aleyhi we sellem menen Hazreti Hadiçany çakyryp, elge syy tamak tartylady. Özünün janynday görgen alamdyň myrzasyn juwaýy menen görgende kuwançy goýuna batpay, tolkundanyp, gözleri jaşga tolup, Allaha şükür aýtam, al bizdin büt düşüklerimizi jeňildetdi, dep Allahga çeksiz şükür geltirip jatdy. Paýgambarybys menen aga eň algaçky jubaý boluu bagtysyna jetken Hazreti Hadiça Abu Talip'tin üýünde bir neçe gün galyşdy dagy, andan soň Hazreti Hadiçanyň üýüne gaýtyp gelişdi. Mundan ary bagtyly jaşoolaryň uşul üýde ötkörüşmekçele. Paýgambarybys Ulug Hadiça dep atagan namysgoý jana taza juwaýynyň göz ötkenге çeýin bir dagy aýalga üýlengen jok. Alar jaşagan üýde eň bagtyly jana beýpil günler ötüp jatdy. Paýgambarybызга atasынан muraska hiç kanday mal, mülk kalbagandykdan jana babasy Abu Talip dagy kolunda jok, aga berer hiç nersesi bolbagandykdan Paýgambarybys sallallahu aleyhi we sellem Hazreti Hadiçaga üýlengenge çeýin dalay kıyınçılıklardy görüp, or turmuşdy başlan ötkürgen. Bul kuttu nikeden keyin Allah alarga bereke, molçuluk, beýpilçilik nasip kıldı. Paýgambarybys Hadiçanyň baýlygyn soda satykka gollanyp, andan berekeli girişe tapdy. Birok düýnelik baýlyk, akça jana biýlike bir tynçalykdagy bağa berbegen alamdyň myrzasy jupunu jönököý jaşoga umtulgan. Anyň jan düýnesi bütünдөй aruu, ıyık sezimler menen tolo bolçu. Düýne süýüsü oşol aruu sezimlerden ordun hiç kaçan eýlej algan emes. Oşentip bul kuttu nikeden Paýgambarybys sallallahu aleyhi we sellem menen Hazreti Hadiça 7 balany tarbiýalap çoňoýtuşdy. Alar Kasym, Zeynep, Ruqiyya, Fatima, Ummu Gülsüm, Abdullah, Tayyip, jana Tahir. Biri-birine bolgan süýü, syy urmat, ıyık taza sezimler üý büleni dagıda nurdantyp turdy. Hazreti Hadiça Paýgambarybızdan 15 ýaşga uluu bolganyna garabastan özünün taza jana uluu zatyna jaraşa alamdyň myrzasyna abdan nazik mamile jasap, büt nersede baş iýip any jogary goýar ele. Paýgambarybız dagy jubaýyna çeksiz razy bolup, aga bolgan süýüsü gaýtalangys bolçu. Al turgay Hadiçanyň göz ötkenden keyin da aga bolgan süýüsün jana tereň syy urmatyn jüreginiň te tüpküründe töwelikke çeýin saktady. Paýgambarybys Hadiçany ar daýym eskerip, anyň jogorky sapatlaryn, kamkordugyn jana aýabay çoň jardamy tigendigin göp gaýtalap aýtçy. Atgül Ayşa enebizge men Rasul Akramdy jubaýlaryndan bir gana Hazreti Hadiçadan gyzgançymyn dep aýtdyra turgançalyk göp eskerip turgan. Birok kantip munday uluu aýaldy eskerbey goýuga bolat. Paýgambarybyzdyn 7 balasынан 6-osunun enesi büt bary aga duşman bolup ters buruluşganda anyň göňülin juwatyp karegi menen teň aýlanyp janynda bolgan kişi Hazreti Hadiça ele. Albette uşunday jogorky sapatlarga aýal alamdyň myrzasynyň magtosuna jana ar daýym eskerüsüne tatyp. Paýgambarybyzdyn Zayd bin Haris'ti azat kılıwsy. Zayd bin Haris kalp urusundan ele.
8 жашка толгон кезде энеси менен туугандарына зыярат кылганы барып, ал жерде согуш башталып калат дагы. Бөлөк уруунун кишилеринин баскынынын учурунда туткунга түшүп калат. Туткундар базарында аны Азирети Хадичанын тууганы Хаким бин Низан көрүп калып, 400 дирхамга сатып алып, Меккеге алып келет. Азирети Хадича Зайдты жанына алып, үйүндө кызматкер катары багып алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирети Хадича үйлөнгөндөн кийин да Зайд алардын үйүндө жакшы кызмат өтөп жүргөн. Расулу Акрам бул баланы аябай жакшы көрөр эле. Мына ошондон улам Азирети Хадичадан аны өзүнө берүүсүн суранат. Азирети Хадича эч ойлонбостон аны пайгамбарыбыздын кол астына тапшырат. Пайгамбарыбыз аны кол астына алаары менен дароо азаттыкка чыгарат. Анткени ал ар дайым эркиндикти жактырган, сүйгөн улуу киши эле. Пайгамбарыбыз кул акысына өтө маани берип, алардын баа жеткис азаттыгына урмат менен мамиле кылган. Бул өтүүчү жашоодон эң акыркы демине чейин анын бул кайталангыс улуу кулк мүнөзү жана өзгөчө сыпаттары ар дайым кемел даражада болгон. Зайд туткунга түшкөн маалда кичинекей эле бала болчу. Үй бүлөсү аны кай жакка сатылганын, кимдердин кол астында жүргөнүн билишпейт эле. Согуш башталып, ызы-чуудан кийин эле аны таппай калышкан. Зайдтын ата-энеси баласын күндө издей беришип, буттары тешилип, ыйлай беришип, көздөрүндө жаш да калбай калды. Атасы Харис үйүндө отура албай, көрүнгөн тешикти издеп, туш келген үйлөрдөн сурап, баласын издеп жүрдү. Кичинекей Зайд болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирети Хадичанын кол астында багылып, руху үй бүлөдөгү бактылуулукка, тынчтыкка жана нурга бөлөнгөн эле. Кудум эле ата-энесин унуткандай көңүлү ток, пайгамбарыбыздын мээримине бөлөнүп, кудум өз атасынын жанында жүргөндөй жылуу уяда багылып жатты.